егер өзің көріп жатқан өңдөрдү тандайсыңар, Канекей? Барыңарга жетпейби? Эми орду сандырап барысыздар. Кызыл өңдөөгүлөр бир жакка отурабыз, бияк жакка, жашыл өңдөөгүлөр бир жакка отурабыз. Канекей топко бөлүшөбүз. Кызыл өңдөөгүлөр, жашыл өңдөөгүлөр чакырабыз. Азаматтар эми отуруңар. Ане болсо азаматтар. Барысыздар. Бул жашыл түстөгү, бул болсо кызыл түстөгү. Асман ачык, күн жарык. Сабагыбызды, мастер-классыбызды баштайбыз. Бүгүнкү мастер-классыбыздын максаты физикалык кубулуштар жөнүндө маалымат аласыңар. Ошол физикалык кубулуштарды турмушта кантип колдонобуз? Бир кичинекей кубулуштан же бир кичинекей нерседен чоң ачылыш жасайт экенибизди билебиз. Анан ошону турмушта туура колдонобуз. Ошондо биздин темасы эмне экен? Физика биздин жашообузда, эми балдар, физика кандай жашообузда кандай? Мына баары көрүп атасыздар сүрөттөрдү. Бул болсо механикалык кубулуш экен, бул болсо жарык кубулуш экен, бул болсо жерде көрүп атасыздарбы? Асансөнде жарык кубулуштар, бул болсо магнит кубулуштар экен. Бирок биз баарына токтолуп отурбастан мен силерге кичинекей бир кубулушту көрсөтөм, Андан кийин баарыбызда карайбыз. Манекей, эмнелерди көрүп жатасыңар дейт. Эмнелерди көрүп жатасыңар? Көбүрөөк балдар. Жөнөкөй суу, газдалган суу жана изүү. Мейиз. Көрдүңөрбү? Жөнөкөй суу, таза суу, газдалган суу, андан кийин мейизди көрүп жатабыз, Ошондон буларды мейизден болсо, биз болсо азыр мындай болот экенбиз. Видеону көрөбүз. Баарыбыз жашап карайбыз. Таза сууну куюп атасыз, көрүп атасыздар. Жашылап караңдар. Карайбыз. Кандай болду карайбыз? Көрүп атабыз, Эми строну көрдүңөрбү? Бул жерде силер аны үмүткенче мындай кылайын. Мынакей балдар, сууну куябыз стаканга, баарыбыз чогуу. Анан баарыбыз 3төн мейиз алабыз. 3төн мейиз алган, 3төн мейиз. Булар болсо газдалган сууну алды, силер болсо жөнөкөй сууну. Эми балдар, салдык, мейизди көрдүңөрбү? Эми тиги жакты көрөлү. Баарыбыз жакты карайбыз, балдар. Жакты карайбыз. Келгиле салабыз. Баарыбыз бар. Кел сен өзүң сал. Мынакей газдалган сууда мейиз өйдө көтөрүлүп кайра түшөт. Байкаңарбы? Эми балдар, силерге суроо. Закону бул. Эгерде орлук күч Архимед күчүнөн чоң болсо, анда чөгөт, нерсе чөгөт. Бул ушул азыр мисал келтирсек, мейизди сууга салганда, бул кадимки сууга салганда чөгөт. Азамат, кимдин ою? Баарыңардын оюңар мен үчүн кымбат. Канекей, дагы эмне болду? Силерде мынакей газдалган сууда көрдүңөр, мейизди калкыбай өйдө калып кетти, то есть. Канекей,
газдалган сууда ошол газ тоголок эме шариктери ошо мейизди өйдө көтөрүп салат ошол. Газдалган сууда шариктери дейт, болбосо газ көбүкчөлөр бар. Газ көбүкчөлөр эмне кылды? Мейизди өйдө көтөрүп салды. А пиза болот, ошого даярдык керек силерге балдар. Ошондо ушундай суроо бар экен. Кана балдар, ошондо биз болсо мынтип айтабыз. Көбүкчөлөрү бар, ошондо эмне себептен мейиз көтөрүлүп кетти десе, көбүкчө менен чоң, анын эмнеси көтөрүлүп чоңойду дейсиз? Эмнеси чоңойду? Колор көтөрүлүп кетти. Баардык туура ойлор. Архимед күчү чоңойду азаматсыңар дагы? Дагы. Ооба, тыгыздыгы чоңойду дагы бирөө? Дагы бирөө? Салмагы чоңойду дагы айткылачы. Орду күчү тескерисинче кичирейди, азамат дагы? Көлөмү чоңойду, көлөмү. Мейиз монда болсо балдар. Баягы көбүкчөлөр чоңойду, көлөмү чоңойду. Түшүндүңөрбү? Муну пиззада эгер өтүп калсак, ушундай суроо келсе, оңой таба аласыз. Кийинкиге өттүк балдар. Ошондо болбосо мейиз газдалган сууда көтөрүлүп өткөн, ал эми калкып туруп, кайра бир убакыт өткөндөн кийин биз аягына чейин жеткен жокпуз. Ал болсо ылдый төмөн не кылат экен? Чөгөт экен. Бирок көп убакыттан кийин эмне себептен чөгөт деп ойлойсуңар? Канекей? Себеби ал жердеги ушул суудагы көбүкчөлөр мындай жарылып жок болуп калат. Кайер барганда жарылат? Өйдө жогору азамат. Өйдө жогоруга, абага баргандан кийин жарылат. Азаматсыңар, кийинки көтөрүп. Бул болсо, муну болсо биз карабайбыз балдар. Муну болсо эмне кылабыз? Алты кашык салгычы, ким силер да суу койгула? Мына кийин балдар, ал туз туңганча биякты карайсыз. Жумуртканы салабыз келгиле. Жумуртка эмне болду? Чөгүп кетти. Таке барган көргөнсүздөр дагы. Эмне тактын? Бул кандай суу эле? Жөнөкөй, таза суу, тузу жок суу, Эми биякты карайсыз. Мен өйдө көтөрөйүн, анткени силерге да көрүнсүн, келип. Кимге салсак? Не болду балдар? Жумуртка kaldı ya, kaldı jumurtka. Şunda ne demek az? Sunun tığızdığı. Biraz aytaz mı ki? Aytamam. Sunun tığızdığı tuz qo'shilgan кезде көбөйдү. Ошондон жумуртканын тығыздыгы тығыздырмай жейден себеби. Ошондо сусу бар нерсеге, тузу бар нерсеге. Жумуртканы салсак, тығыздыгы жумуртканы азайды. Ордук күчү менен артмек күчү бирдей болуп калды. Ошондуктан чөккөнү жок, жабыга чыгып калып калат. Азамат, мунуку да туура, сеники да туура. Тыгыздыгы чоңойду дейт, бирок жумуртканын тыгыздыгы чоңойбойт. Суунун тыгыздыгы. А бул жерде балдар силерге суроо, бул жерде эмне болду? жумуртка чөгүп кетти. Жумуртка чөгүп кетти. Жумуртканын тыгыздыгы чоңбу же суунун тыгыздыгы чоңбу? Жумуртканын тыгыздыгы чоң. Азамат. Ошондо биз кимдер чаасыңар? Бирөөңөр келели. Мына эки нерсе болгон экен, мунун ичинде бир нерсе бар экен? Жок, көрөтөсүңөрбү? Эч нерсе жок. Өзү эле экен, Болчу бул. Бул экөөнүн айырмасы эмнеде экен? Туз. Бирөөсү. Кандай экен? Туз болот тура. Толук эмес. А экинчисинде? Толук экен, Толук. Сыйбас деп.
Birinci sağ, boş tutuyor kapalı. Anlayın. En gözü sağ. Burada aslında var. Anlayın. Üçüncü görüp gel bana. Endi buyoqqa qaraysiz do'stlar, barisi metroga azamatni. Barar bo'jmare. Birov jartisidan cho'kdi, birov to'liq cho'kdi, birov bo'lsa qalqib qoldi. Endi qaraymiz. Qanaqay qaysiga negizlangan? Qalqib qolgani qanchanchi? Birinchi, ikkinchi deb aytqilar. Qalqib qolgani qanchanchi? O'rtasida yurgani qanchanchi? Undan keyin cho'kib ketgani qanchanchi? Qo'yib o'tirasiz. Qanaqay? Qalqib qolgani Birincisi. Birincisi ne oldu? Birincisi orduk gücü, Arkimet gücünün çoğun buladı. Orduk gücü, Arkimet gücünün çoğun buladı. Kalkıganda ya? Turaydı da mı? Kalkıganda. Turamaz. Turamaz yok. Kılı. Antkeni birincisi bu suda çögöt. Çögöt ya? Orduk gücü ordu. Neden? Arkimet gücü. Tamam. İkincisi çi? Ortasında turgan. İkincisi süzüp жүрөт, анткени нерсенин оздук күчү, Архимед күчү экөөндө барабар болуп. Барабар болуп. Азаматы дагы үчүнчүсү. Orduk gücü kichine olsa Arkimet gücüne anda kalk ettirsin. Азамат. Архимед күчү чоң болгондо нерселер баары үстүндө калып турат. Азамат. Көрдүңүзбү? Монтип ачылат экен, китеп экен. Бул болсо монтип ачабыз. Монтип ачылат экен. Көрдүңүзбү? Мындай келген, мындай позиция бар экен. Шуну болсо ар биримерге беребиз. Бул сиздердин командага. Azı birinci oylamışlar var ya, oylamama var. Ben krep, üçüncü kılım, altıncı tacı, giyiyorum. Andan keyin Amerika'daki söz tavgan bolsa, sizler ekon çatlaysınlar. Şahit söz tavgan. Ekon çatlaysınlar. Nerede ekon çatlanır? Tura olsa. Andan keyinkisi батырсыздығы, көлемі, тығыздығы, Архимед күчі, голланд тілі, анан қызыл сызық деген болса, экон чактайсыз. Экон чактайсыз. Егер сура болса, бар берген жоқ па? Шалты өте бар болса. Қандай сіздерді ағат жоқ кен? Ой, азаматтар сылады. Кейінгісі уже ұчып жүрі, ава су тектеген болса, түрін чактайсыз. Жиынтықтап айтқанда, мындай болуп жиынтықтап айтканда терезелер баардыгы чаттаса, мен бүрөсүнө болсо корабльдин сүрөтүн, кеменин сүрөтүн, бүрөсүнө болсо аба шарлардын сүрөтүн коюм. Анткени ушул жерде биздин жанагы тажрыйбалардын баардыгы ушул кеме менен аба шарларына мисалдай болот. Ошондуктан мен сабактын максаты мындай деп койдум. Биздин жөнөкөй, башкача айтканда кичинекей нерседен, кичинекей кубулуштан чоң илимий ачылышты жаратып келдик. Архимед алда аба шарлары менен алда кеменин суда сүзүшүн Архимед. Азаматчылар сабак максатка жетти деп ойлойм. Азаматчылар. Андан кийин сөзүмдү жыйынтыктап жатып, урматтуу эжелер, Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен жыйынтыктагым келет. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Анткени жаңы эле нерселердин баардыгы болбосо, биз ушулар баары ачылыштарды ача албасак, дүйнө да өзгөрбөйт болчу, биз да.